Күндүн негизги билим жаңылыктары менен тааныштырып, студияда Нурастан Бакытбеков, саламатсыздарбы. Бул чыгарылышта. Бүгүндөн тарта Бишкектеги бардык мектептер менен балабакчалар иштеп баштады. Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаровдун катышуусунда бир катар жаңы мектептер балабакчанын ачылышы болду. Окуу керемет долбоору аймактагы мектептерди жаңы китептер менен камсыз кылууда. Бишкек шаарында жылуулук берүү турукташкандыгына байланыштуу бардык мектептер менен балабакчалар бүгүн 7 февралдан тартып кадимки режимде иштей баштады. Бул тууралуу медиа штаб билдирди. Буга чейин жептеги штаттан тышкары кырдаалга байланыштуу 2 февралдан 6 февралга чейин Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү департаментинин буйругунун негизинде мектептер онлайн окутуу өтүп, балабакчалар жабылган. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров Ош облусуна жасаган иш сапарынын алкагында Араван районунун Керметтоо айылындагы мектептин жаңы имаратынын ачылышына катышты. Минкап башчысы Араван районундагы 56 мектептин ичинен буга чейин 6-сы авариялык абалда болсо, 2-өө былтыр жаңыланып, 3-сүсү бүгүн жаркырата жасалып бүтүп жатканын белгиледи. Андан соң Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ноокат районунун Калдай айылында жайгашкан Калдай орто мектебинин жаңы имаратын ачты. Мен бул жака келгенче дагы 2 мектепти ачтым. Балабакчанын мектептин бүтүп калганын көрүп келдим. Бүгүн 3-чү мектепти ачып жатам. Кыргызда көз конат дейт го. Ар бир мектеп биринен бири өтүп, 2 кабаттуу заманбап ысык муздак суусу бар. Бишкектин мектептеринде бүт шарттары менен татынакай болуп салынганы кубандырат деген Акылбек Жапаров бул мектепти курууга республикалык бюджеттен 102,5 миллион сом жумшалганын белгиледи. Ошондой эле Минкап башчысы Төлөйкөн айыл аймагынын бирлешкен айылында курулуп жаткан 275 орундуу мектептин абалы менен таанышты. 2015 жылы курулушу башталып, ортодо курулушу токтоп калган бул объектини тез арада бүткөрүү боюнча Минкап башчысы тиешелүү тапшырмалар да берди. Андан ары Министрлер кабинетинин төрагасы Кара Суу районунун Сарай айылдык аймагынын Киров айылында жайгашкан Бакыт Нуру балдар бакчасынын ачылышына катышты. 160 орундуу бул балабакчага 68 миллион сомдон ашык жергиликтүү бюджеттен жумшалган. Акылбек Жапаров Ош облусуна болгон иш сапарынын алкагында Кара Суу районунун Зарбалик айылындагы мектептин ачылыш аземине катышты. Мектеп 375 орундуу курулушу 2022 жыл башталып, республикалык бюджеттен 148,5 миллион сом бөлүнгөн. Компьютерлери жетишсиз болгон мектептердин 2% арасында Зарбалик айылындагы мектеп да бар. Бүгүнкү күндө бул маселе да чечилип, мектепте 25 компьютер, интерактивдүү доска, заманбап воркаут аянтчасы, актовый зал бар. Бул заманбап мектеп шарты боюнча борбордогу мектептерден кем калышпайт. Ошондой эле Акылбек Жапаров өткөн жылы Кара Суу районунда 22 мектеп жана 8 балабакчада курулуш иштери жүргүзүлгөнүн, 14 жаңы социалдык объектилер ачылганын белгиледи. Октябрь, Актерек, Керметтоо, Жапалак, Таш Арык айылдарында мектептер ачылган. Дагы 2 мектеп ачууга даяр. Кара Суу районунун курулуш тармагына жалпысынан 1 миллиард сомго жакын каражат бөлүнгөн. Бишкектеги креатив талим билим берүү комплекси Туркияда өткөн эл аралык олимпиадага катышкан 20 баланын саны менен калкка белгилүү болгон мектептердин бири. Дүйнөдөгү 16 өлкөнүн 59 мектебинен 1000ден ашуун окуучу катышкан чоң таймашта баш байгени алып келген балдар окуган мектепте шарттары кандай, сабактары кандай өтөт? Кесиптешим Кенен айтып берет. Бул жерде электр тогу өттү. Деген тамга менен белгиленет, Туура. Натрийдин кальциону Бишкектеги креатив таалим билим берүү комплексиндеги 9-класстын химия сабагы сабактын түшүнүктүү жана сапаттуу өтүшүнө кынтыксыз шарт түзүлгөнүн химия классынын лабораториялык жабдууларынан эле көрүүгө болот. Мугалим да, окуучулар да лабораторияда иштөөгө ылайык ак халаттары менен. Негизинен биз теорияны практика менен айкалыштырып иштегенге толук шартыбыз бар да. Бул жерде мына бардык документтерде дагы көрсөтүлүп турат, мына кайсы реактивдер менен иштешет, стандарт боюнча календардык планда эмне реактивдер керек болсо, ошонун баарын мектепте жатылган. Ал эми кошумча биз өзүбүздүн дагы жашоодо колдонуп атканына бул жерде көрүп атасыздар, лимон кислотасы жана башка биздин аптекадагы жууч каражаттар жана башкалардын баардыгын алып келип, балдар өздөрүнүн кол менен да алып келишет. Бардык окуу класстары заманбап жабдуулар менен толук камсыз болгон. Ал эми физика жана химия класстарынын лабораториясында окуучулардын теория менен практиканы бирдей айкалыштырып иштегендери балдардын окууга болгон кызыгуусун арттырган. Окуучулар үчүн мектептин мындай камкордугуна ата-энелердин да кошкон салымы бар.
Сиз айтып кеткендей лабораториялык шарттар көп эле мамлекеттик мектептерде чын эле жетишсиз, анткени анын баардыгы өтө кымбат турат. Ошондой болсо дагы биз баягы бул жерде ата-энелер акча төлөп окуткандыктан эң зарыл болгон каражаттарды атайы буйрутма менен алдырганбыз. Химия сабагын мыкты окуп, келечекте дарыгер болууну самагандары да жок эмес. Алсак Тимучин мында 3 классынан бери окуйт. Келечекте дарыгерлик кесибин аркаласам дейт. Бул мектепте окуганыма абдан сүнөм, себеби келечекте мен медицина кызматкери болгондо Доктор болгум келет. Ооба, доктор болгум келет. Бул ошо азыркы өтүп аткан сабагыбыз абдан пайдасын тийгизет. Бул мектепте мен 3 класстан бери окуйм. Мен бул химия сабагы толугу менен жагат деп айта алам. Себеби дегенде өзүңүздөр көргөндөй эле бизде бардык шарттар коюлуп берилген. Бүгүн биз электр тогунун өткөрүмдүүлүгүн өттүк. Мага аябай жакты. Мына ушундай шартта билим алган балдар былтыр Түркиянын Анталия шаарында өткөн эл аралык мультипредметтик олимпиадага 20 бала барып, 8 предмет боюнча күч сынашып, 16 өлкөнүн 59 мектебинин арасынан 1-орунду ээлеп келишкен. Анда бир бала бир нече сабактан катышууга мүмкүндүк берилип, химия сабагынан да алдыңкы орундарды алышкан. Ооба, олимпиадага биз мугалимдердин негизги жумушу, бизде анткени болгон жыйынтык ошол олимпиададан көрөбүз да. Анткени тестке барышат, алтын тамгага тапшырышат. Химия сабагы бул негизги предмет болуп эсептелинет. Турцияга барып келишти. Ал жерге 3 окуучу даярдаганбыз. 11 классыбыз 4-орунду, 10 классыбыз 1-орунду, Курбаналиева Фирдавси деген кызыбыз, анан 3-орунду дагы бир окуучубуз ээлеп келди. Мен математика, химия жана английский сабактарына катышкам. Английский жана химиядан 3-орун алып келдим. Окууга мотивациям өстү. Мындан сырткары мектепте окуучуларга STEM багытында да билим берилүүдө. Балдарды сапаттуу окутууну максат кылган мектепте ар бир мугалим өз кесибине жоопкерчилик менен карап, сабагын чыгармачылык, жаңычылык менен окуткандын натыйжасы эл аралык олимпиадада көрүндү. Калия Карыбекова, Адилет Алмазбеков, билим жаңылыктарына. Мектептеги билим берүүнү жакшыртууга өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Бул максатта Билим берүү жана Илим министрлиги окуу керемет долбоору менен иш алып барып, аймактагы мектептерди жаңы китептер менен камсыз кылууда. Аталган окуу куралдары балдар кыздардын окууга болгон жөндөмүн арттырууда жакшы жардамчы болоорун таластагы мугалимдер билдиришти. Бул тууралуу жеринен кабарчыбыз баяндайт. Жаңы келген китептер Талас шаарындагы мектептердин окуучуларына абдан жакты. Балдар кыздар барактап, улам ар бирин ачып окууга кызыгууда. Анткени бул күнгө чейин мындай кооз китепчелер окуучулардын колуна берилген эмес. Бардык эле китептер кооз экен. Ошо жаныбарлардын балдары дагы кооз экен. Бул ичинде жана жаныбарлардын балдары жөнүндө бизге керек болчу. Китептерди сактап, жакшылап окуш керек, бүктөбөй, айырбай. Биз бияка келип, бардыгы доспуз, ошолор келип бияктан китеп алып турабыз, бир жумадай окуп, бардыгы китептер кызыктуу экен, мага бардыгы жакты, өзгөчө жакты. Жаңы окуу куралдары Билим берүү министрлигинин колдоосу аркылуу окуу керемет долбоорунан келди. 1029 даана жаңы китепчелер Талас шаарындагы Сагын Абдуллаев атындагы номер 6 мектепке берилди. Китептер башталгыч класстын окуучуларына лайыкталып түзүлгөн. Мындай колдоого китепканачылар разы болууда. Көптөн бери күткөнбүз. Бул китептерди биз мугалимдер дагы сабактарына колдонмокчу. Негизи ушу китепканага окуп коюп коебуз. Балдардын деңгээлине жараша бөлүнөт да, по класстар менен. Анан кийин аркасында китептердин аркасында деңгээли болот да, негизичи. Биринчи, экинчи деңгээлде бөлүнөт. Анан ошол класстар эмесине жараша бөлүп окуучуларга беребиз. Бул жерде уже китептин аркасында 1-класстан 4-класска чейин деп бөлүм турат. Окуучулардын дагы сүйүнүчүн көрүп жатсаңыздар керек. Министерствого анан окуу керемет долбооруна ыраазычылыгыбызды билдирмекчибиз. Чоң рахмат. Окуу керемет долбоору менен Талас шаары боюнча 7 мектеп, ал эми Талас району боюнча 23 билим уя иш алып барат. Анда окуган балдар кыздардын окуу көндүмдөрүн жакшыртуу максатында ар бир мектепке 1029 даанадан китеп бөлүштүрүлдү. Баса аталган окуу куралдары мугалимдер үчүн да пайдасы чоң. Бул боюнча адистер түшүндүрүп берди. Мисалы В тамгасы, ВФ тамгасы деп атат. Ушул темалардын баардыгын эле окутуп аткан учурда мугалим бул окуу китептерин кошумча материал катары пайдаланса болот. Пайдасы аябагандай чоң. Бул окуу керемет долбооруна да учурдан пайдаланып биз ыраазычылык билдиребиз.
себебинде буга чейин балдар үчүн мындай китептер жарыкка чыккан эмес. Ушул эле китептердин электрондук да варианттары бар. Электрондук китепканасында могу жерде бизге каталог келген. Бул каталогда кайсы китеп болсо ошону QR коду менен киребиз дагы мунун электрондук дагы вариантын окуганга мүмкүнчүлүк. Үйдө ата-эне менен баланын окуусуна дагы аябагандай чоң таасир жардам берет да. Белгилей кетсек, Билим берүү министрлиги предметтик китептерди жаңы басып чыгууга көңүл бурууда. Ошондой эле долбоорлор менен да иш алып барып, ушундай кызыктуу окуу куралдары менен аймактагы мектептерди камсыздай баштады. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Билим жаңылыктары, ЛТР, Тавас облусу. Учурда агроном ветеринария боюнча кесипкөй адистер жок кесе. Мындан улам Ошмунун кесипке багыттоо иш-аракетинин алкагында Араван районунан келген окуучуларга ачык эшик өткөрүлдү. Анда быйылкы окуу жайдын мектеп бүтүрүүчүлөрү болгон 11-класстын окуучулары окуу жайда түзүлгөн шарттары, атылган адистиктердин баалуулуктары жана артыкчылыктары тууралуу маалыматтарга ээ болушту. Кененирээк кийинки тасмада сөз болот. Бүгүнкү күндө агрономия жана ветеринария адистиги боюнча билим алып жаткан студенттердин саны аз. Мындан улам Ош мамлекеттик университетинин табияттаануу, туризм жана агрардык технологиялар факультетинин жааматы быйылкы мектеп бүтүрүүчүлөрүнө ачык эшик өткөздү. Туура айтасың. Жугуштор болсо, же болбосо жанагы операция болгондо берге кирилбейт. Агрономия жана ветеринария кафедрасынын окутуучулары октябрь айынан баштап алыскы райондордун бүтүрүүчүлөрүнө кесип тандоо боюнча маалымат берип келет. Бүгүн болсо Ош облусунун Араван районунан окуучуларды чакырышкан. Кыргызстан боюнча жогорку билимдүү ветеринардык врачтар болгону 30% түзөт да. Ал эми кээ бир райондордо андан да төмөн. Мисалы Алай районун ала турган болсок, 10-15% эле түзөт жогорку билимдүүлөр. Калганы ушу орто билимдүү же ветеринардык санитарлар иштеп келишет да. Ошон үчүн биз бул эки адистикти мындай өркүндөтүү менен ушу элибизге, жерибизге ошондой эле айыл чарбасына дурустап салым кошулат деп ойлойм. Окуу жайдын базасы заманбап техникалар менен жабдылган. Алсак УЗИ аппараттар, операция кыла турган өзүнчө блок, сыртка чыгып, сырттан келгендерди изилдей турган өзүнчө бөлмөлөр бар. Окуйм деген болочок кесип ээлери үчүн бардык шарттар каралган. Жугуш доорулар менен иштейт, коркунучтуу дагы, ушундай өзгөчө бир коопсуздугу дагы бар. Экинчиден, бул элге чоң пайдасы тийип атпайбы? Эң башкы максат бул тамак ачыш коопсуздугунун ошо көйгөйлөрүн чечип жатат вет врачтары. Себеби дегенде таза малдарды өсүрүп, таза ошондон бир азык-түлүк алуу болушат. Ачык эшикке келген окуучулар агрономия жана ветеринария боюнча маалымат алып, факультеттин ички структурасы менен таанышып чыгышты. Андан сырткары окуу жайдын лабораториясына баш багып, айыл чарбасы үчүн керектүү маалыматтарды ала алышты. Малдын ичи көп кетсе, ошону атайын трокар деген түзүкчү бар. Мен мурунтан бул нерселер боюнча кабарым жок эле. Бүгүн келип, кичине 100% болбосо да, 70-80% болсо да сезимдер пайда болуп баштады. Биз үйрөнсөк, кичине болсо ham элге пайдасы тийсе экен деген нерсе болуп калды. Азыр көптөгөн жаштар башка IT экономист, юрист дегендерге тапшырып кетет экен. Бул тармакта адистер аз экен. Карасаң, окусаң боло турган нерсе экен. Эл чарбачылыгын айыл чарба адистери менен камсыздоо, учур талабы, тилекке каршы агрономия жана ветеринария адистиги бар экендиги жөнүндөгү маалымат менен жерлердеги элдер жана окуучулар кабардар эмес. Ошондуктан мындай иш-чараларды байма-бай өткөзүп, коомго пайдасы көп кесип жөнүндө түшүнүктүү жаштарга калыптандырууну колго алуудабыз дейт мугалимдер. Чейин облустун 5 району Алай, Чоң Алай, Каракулжа, Өзгөн, Ноохат райондордун окуучулары келип таанышып кетишти. Келген окуучулар мына түзүлгөн шарттарды көрүп, түзүлгөн условияларды көрүп, бардыгын да ойгонуу сезим пайда болуп атат да. Себеби өзүңүздөргө белгилүү 10-класстын любой окуучусун эле эмне болгум келет десе, юрист болгум келет, же болбосо таможник болгум келет деп жүргөн. Мына бул жерди көргөндөн кийин бүгүнкү күндө айыл өкмөттөрдө агроном кесиптер жетишсиз, ветеринардык кесиптер жетишсиз. Бүгүнкү күндө агрономия боюнча 1-курстан 4-курска чейин 150дөн ашык студент окуса, ветеринария багыты боюнча 300дөн ашык студент билим алат. Алардын көпчүлүгүн коңушу Өзбекстан мамлекетинен келген студенттер түзөт. Бул Кыргызстандын түштүк региону боюнча студенттердин жалпы саны өтө эле аз деген төшүнүктүү берет. Табияттануу, туризм
Мына ушундай жаңылыктар топтому менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Эфир аркылуу амандашканча сак саламат туруңуздар.